Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Каракөл чакан кесин ишке киргизип бериңизди суранабыз. Алабыз. Жерде 3 камера турат. Баягы суунун эмесин тазалыгын сактап туруп, анан только тазасын беребиз да. Турба менен келет. Турбанын бардык листтерди Россиядан алып туруп биз өзүбүз эме балансировать этип турбаны бул жакка барып кетип жасадык. Бул жерде иштеген адамдар, Өзбекстандын адамдар иштеди, Россиянын Кытайдан келген эмелер бар. Өзгөчөсү эң эмеси Френсис деген количество турбин эко турат. Ар бири 9 мегаваттан жалпы 18 мегаватт. Зданиябыз 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө марзал турбиналар турат. Экинчи служебный помещение бар. Экинчи этаждагы здание. Кесиңиздер кут болсун. Көрүп чыктым, абдан жакшы кес экен. Мына оборудованиясы Австриядан экен, европейский. Качество жагынан жакшы алардыкы. Ушул болуп аткан окуяларга баардыгына сиздин таасириңиз чоң. Сиз аткарып аткан иштер Кыргызстандын тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калат деп ойлойбуз. Бирок ажоң келсе, арманың айт дейт. Ошондон армандардан айтайлы. Ушул Каракөл шаары курулуп жатканда 62-жылы башталган токтогул кеске байланыштуу. Ушу биздин шаарыбыз бүгүнкү күндө 40%, 50% жыгач баягы ошол 60 жыл мурдагы курулган тамдар үйлөр калып кетти да. Турак жай проблемасы аябай чоң. Ошондуктан ошол немени оңдоп бир калыбына келтириш үчүн биз телевизордон дайыма көрөбүз баягы компания ипотекалык. Ошолор куруп үйгө киргенде аябай мындай сыймыктанып бизге дагы ушундай неме келер бекен, ушундай неме аткарылар бекен деп неме кылабыз да күтөбүз. Азыр мен келип тиг учак менен конгон жерде канча гектар жер? 10 гектар жер бар экен. Ошол жерге эгерде болсо 9 этаждан, болбосо 5 этаждан кылып кургула деп мен азыр мына команда берип келдим. Чоң рахмат сизге, Алла разы болсун. Келаткан жылы жазда баштайбыз. Алла разы болсун. 1-2 жылдын ичинде ошол жерге көчүп киресиңер. Ипотекалык компания мурда мен келгенде 10 миллион сом капиталы бар болчу. Анан эми билесиздер да, эч ким деле ипотека алган эмес. Азыр мына 1000 деп алып атат, 5000 деп алып атат. Азыр 87 миллиард сомго жетти да, мына жеткирдик. Ошон үчүн акчасы бар алардын компания Кудай буйрса жазда баштайт. Мен врач катары бул кишинин сөзүн улап кетейин деп атам. Кыргызстанда болуп аткан проблемада эле биздин Каракөлдө дагы врачтар жетишпейт. 9 томдун жолу болуп деген Кыргызстан боюнча проблема. Анан ошон үчүн деген ушул турак жай маселеси чечилип калса, врачтар да келет эле деп ойлойм да. Буга чейин мынакей былк этпей эле жатканбызды аман сообойдон, союздан калган нерселердин баарын колдонуп. Мына момундай кестерден жылына бирден салып отурса, азыр бизде дефицит болбойт эле бүгүнкү күнү, кыштын күнү. Кыштын күнү мына 3,5 миллиард киловатт саат электроэнергия алып атабыз. Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан, Россиядан мынакей. Ошон үчүн эми 2,5 жылда Кудай буйрса эми импорт албай калабыз деп атам 2,5 жылдан кийин. Анан камбарата бүтсө экспортко чыгабыз. Эң жок дегенде 30 жылда бирден ушундай салып отурса, бир 30ду салып коймоктор. Ишиңизге ийгилик. Каракөл шаарыбызда, шаардын так ортосунда жалпы аянты 17 гектар энергетик паркыбыз бар. Ошол өтө оор акыбалда. Аны менен бирге шаардын так ортосунда Пионер көлүбүз, Комсомол көлүбүз бар. Ошол жерде биздин шаардын тургундары күн кечип эс алып, паркта эс алып жүрсөт. Ушул паркка жергиликтүү бюджеттен долбоорун жасаттык.
жалпы 300 миллион сом акча керектелет экен. Ушул турукташтыруу фондуңуздан же болбосо республикалык Канча гектар бюджеттен дедің? 17 гектар жерибиз. 17 гектар жерге 300 миллион көп эмеспи? Жарымын жеп алганга сурап аткан жоксуңарбы? Жок, жок. Бизде анда Акчаны жок. бөлүп берсең, жарымын жергиликтүү бийлик жеп алып атат мына. Жарымы менен да кыйраткан жумуш жасап атпайсыңар. Садыр Нурбек тура айтасыз. Ал жерде Комсомол көлүбүз 17 бар. гектар болсо мен Анан аз эсебин чыгарайынчы, Пионер биз көлүбүз жасап бар. жүрөбүз да. Тура айтасыз. Долбоорун жасап. Мен келатып учуп келатып көрдүм. Стадионду жасаш керек экен, эски экен. Анан ал жерде бир жанагы амфитеатр турат. Аны жасап бериш керек экен. Макул, ал паркты жасап беребиз. Парк ал керек. Мугалимдердин атынан да эметип коелу эми. Сизге рахмат, 12 жылдыкка өткөргөнгө мондай чечкиндүү аракет кылдыңыз. 3 жылдан бери айтып келебиз ушу. Ушул жерде бир мектеп бар да, эң алдыңкы мектептерден областтарда республика белгилүү. Өтө көп болуп атат окуучу. 3 курултайда айттык. Дополнительный корпус Керек болуп керек болуп атат. атат. Канча бала окуйт бир класста азыр? Азыр 2720, Жок, бир класста канчадан бар? 48ден эле Бишкектегидей болот. Ошол проблема бизде.